Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Салам достор, менин атым Айгүл Сакеева. Мен орус мектепте аяктагам. Биздин мектепте окуучулар каалагандай боенуп, чачын жасалгалап жүрчү. Алардын сырткы келбетине карата тескөөлөр болчу эмес. Кыргыз мектепке жумушка киргенде бул нерселердин баарына тыюу салынганын билдим. Кыздар мектепке дайыма чачын өрүп, кичинекей сөйкө, узун юбка жана эч кандай макияжсыз мектепке келиши шарт экен. Бул талаптардын аткарылуусун кыздар кеңеши көзөмөлдөйт. Бүгүнкү чыгарылышта биз мектептеги кыздар комитетинин негизги максаты, кыздар өздөрү кандай кеңешти каалайт жана психологдун көз карашында эмнелер болушу керек экенин талкуулайбыз. Мен Талаш шаарындагы Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1 орто мектебинин социалдык педагогу Жамгыр Чиева Жылдызкан. Кыздар кеңеши деп атайын түзүлөт. Бул кеңешке тажрыйбалуу, педстажыдагы тажрыйбалуу эжелерден 4 айым мүчөлөрдү шайлап бекитебиз. Жогорку класстын окуучуларынан, жетекчилерден кошуп. Милдеттери деле мектептеги кыздардын жүрүш турушун көзөмөлдөйт бул кеңештин мүчөлөрү. Баягы окуучулар ар кандай болуп калат, кээде макияж менен келген окуучу болуп калат, кыска кийинип алган кыздар болуп калат. Ошолордун формасына дагы, бардык жүрүш турушуна, сабакка катышуусуна, көп нерселерине аралашып, болгон кеп кеңешибизди айтып турабыз. 1 жылдык план түзүлгөн. Планда ошо өздүк гигиена, жүрүш туруш адеби, жана жугуштуу оорулар, жугуштуу эмес оорулар, кумар оюндары, соц тармактар аркылуу таанышып баарлашуунун коркунучтуу жактары, көп маселелер ушул сыяктуулардын баары камтылат да бул эмегечи. Суицид деп ачык айтууга азыр болбойт, бирок ошону жашоо деген эмне деген теманы алкаганда ошо жашоо жөнүндө, жакшы нерселер жөнүндө кыздарга ушулар маалыматтарды беребиз. Эрте кош бойлуулук, эрте никенин алдын алуу боюнча дагы маалыматтар камтылат. Биздин менталитетте ата-эне менен баланын ортосунда жетилүү, жыныстык тарбия туурасында ачык сүйлөшүлбөйт. Ошол себептен кыздар комитети бар болуп, пайдалуу маалыматтарды улуу эже мугалимдерден алган туура болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө аталган комитет максаттарына канчалык жетип жатат? Мындай ыкма кандай жыйынтыктарды берет? Бул суроолорго психолог, гендердик эксперт Азат Муратыл мындай жооп берди. Кыздар комитеттер боюнча айтып кетсем, алардын максаты туура эмес деген ойдомун. Азыр 21-кылымда комитеттердин функциясы өзгөрүш керек деп эсептейм. Анткени мурункудай иш алып баруусу азыркы замандын талабына дал келбейт. Адистин айтымында бул уюм кыздарды колдоо аянтчасына айлануусу зарыл. Кыздарга тыюу салып, чектөөлөрдү коюу кыздардын өздүк баасынын төмөндөшүнө алып келет. Биз мектепте комитет аркылуу аларды чектеп, бир рамкаларга салып кысабыз. Мисалы, боюн боо, балдар менен мамиле курбай, эч ким менен сүйлөшпөө. Бул чектөөлөр кыздардын баарлашуу жана мамиле кура билүү жөндөмүнөн алыстат. Дагы бир маанилүү нерсе бул эркек балдар жана аларды тарбиялоо боюнча. Ушул эле учурда биз балдарды эстен чыгарып жатабыз да, себеби балдарга болгон талаптар вообще бизде аз. Аларга как будто бы баардыгы мүмкүн. Кыз эле ыймандуу болсо, элибиз ыйманда болот деген ойдобуз да. Чындыгында ыйман эки тарапта тең болуш керек. Ошондуктан менин оюм боюнча комитеттердин максаттары өзгөрүш керек. Кыздар комитети чындап эле окуучуларга пайдалуубу? Бул суроо менен 10-класстын окуучусу Нурхан кызы Сезимге кайрылып көрдүк. Биздин мектепте атайын кыздардын кеңеши түзүлгөн. Бирок ушул кыздардын кеңеши дайыма өздөрүнүн каалоолору менен эле эмес, мектептеги мугалим эжелердин каалоосу менен бир айда бир жолу кыздардын кеңешин уюштуруп, маанилүү темаларды козгоп чыкканы, анан кээ бир кыздарга жардам берген аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы көпчүлүк учурда дайыма эле актуалдуу темалар козголо бербейт. Мисалы үчүн жоңона мектептин тазалыгы жөнүндө эле кеп кылып коебуз, атайын иштерди алып барбайбыз. Кыздар комитети бир гана аларды тыюу менен чектелбестен кыздарга түшүнбөгөн суроолоруна жооп ала турган, колдой турган аянтчага айлануусу керек. Алардын маалымдуулугун жогорулатуу менен биз эрте нике, эрте кош бойлуулук жана түрдүү ооруларды алдын ала алабыз.